Силер Иса Машаяктын чын эле өлгөнү жана өлгөндөрдүн арасынан тирилгени тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Биз кантип бул анык экенин биле алабыз. Иса Кудай жөнүндөгү чындыкты 3 жыл окуткан. Анан ал өзүнүн шакирттерине өзүнүн өлүмү тууралуу эскерткен. Бирок өлүмдү жеңип чыгып, кайрадан жашоого кайтам деп сөз берген. Алар анын эмне айтканын аягына чейин түшүнгөн эмес. Шакирттеринин бири жүйүт керек болсо, аны сатып кеткен. Андан соң диний алымдар жөнөкөй адамдарга тийгизген таасиринен коркуп, аны жалган кылмыштарга күнөөлүү кылышкан. Көпчүлүк жалган калпына ишенип, Исаны өлтүрүүнү талап кылышты. Анын шакирттери качып, бекиништи. Шакирттеринин бири болсо аны тааныбайм деп таанып кетти. Коркуп, өзүн күнөөлүү сезген жүйүт өз жанын өзү кыйды. Бирок Кудайдын көздөгөн максаты болгон. Бул болгондордун бардыгы пайгамбарлары аркылуу мындан жүздөгөн жылдар мурда айтылган. Иса эки кылмышкер менен бирге эң катаал кыйноолор менен өлтүрүлгөн. Айкаш-жыгачка асуу аркылуу өлтүрүлгөн. Рим аскерлери аны найза менен сайып көрүп, анын өлгөнүнө ишеништи. Андан кийин анын денеси үңкүргө коюлуп, Рим аскерлери аны кайтарышкан. Үчүнчү күнү Исанын жолун жолдогон аялдар үңкүргө барышты. Алар периштелер таштарды чылдырышканын көрүштү. Кайтаруучулардан коркуп, качып кетишти. Аялдар келгенде бош үңкүрдү көрүштү. Жана аларга периштелер: "Силер эмнеге өлүктөрдүн арасынан тирүү адамды издеп жатасыңар? Ал бул жерде жок. Ал тирилди" дешти. Алар артты көздөй чуркашты. Башка шакирттерине айтып барышты. Бирок алар ишенишкен жок. Иса алардын арасында пайда болуп, "Силерге тынчтык каалайм" дегенге чейин ишенишкен эмес. Ал андан кийинки 40 күн ичинде аларга көрүндү. Бир убакта Иса асманга көтөрүлүп кеткенге чейин 500дөн ашуун адамга көрүндү. Башында качып кеткен анын шакирттери эми түшүнүп, кайрадан ага ишеништи. Алар көргөн билгенин башкаларга күбө болуп айтып беришти. Акыр аягы өлүм жазасына тартылышты. Бирок Исанын өлүмү жана тирилгени бүткүл дүйнөгө тарап кетти. Ошол күбөлүктөргө таянып, биз анын өлүмү жана тирилгенине ишене берсек болот. Иса биздин күнөөлөр үчүн жазаланып, бизге кечирим берүү үчүн өлүмгө барды. Иса өлүмдүн үстүнөн да бийлик кылаларын көрсөттү. Ал азырда тирүү, асманда. Тирүүлөр менен өлгөндөрдү соттоо үчүн, анын кабыл алгандарды алып кетүү үчүн бул дүйнөгө кайтып келет. Сиз үчүн Исанын өлүмү менен тирилиши кандай мааниге ээ?